Демократия сабактары саясий публицистикалык программасынын бүгүнкү мейманы кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова. Жакында мамлекеттик жогорку сыйлык кыргыз эл акынын намы акын Бактыгүл Чотуровага ыйгарылганда эмгек качан болбосун бааланарына дагы бир жолу ынандык. Бул маекте коомдун өнүгүшүндөгү адеп ахлактын, руханий байлыктын тийгизген таасири жана улуттун уңгусун улай турган маселелер камтылды. Бактыгүл кыргыз эл акыны чоң мамлекеттик наам, мамлекеттин сыйы. Ушул сенин намыңга аябай кубандык биринчиден. Анан экинчиден биз ушул президентке да ыраазы болдук, себеби бул жалпы акындарга болгон, чыгармачыл адамдарга болгон сый урмат. Ошого көңүл буруу болду да, биз ушундай кабыл алдык. Көпчүлүк учурда мен эл акыны болот элем, же тигил бул элдик болот элем деп чуркашат. Анан чуркаганда ичиңен ойлоп коесуң, ошого жетиби, жете элекпи депчи. Бирок сеники мындай андан бышып бараткан. Ушул учурунда ушул нерсе болгонуна ыраазы болдук. Мүмкүн бир аз кечиккендир, бирок наам болду да. Ушул кандай жүк экен? Бул чоң жүк экен чындыгында. Баягы калп айткан менен болобу, ичиңде мурун тилек бар да. Генерал болгонду эңсебеген солдат эмес деген макал бар го бир. Ошол сыяктуу чыгармачыл чөйрөдө деле ошол улуу устаттарды көрүп келдик. Ошолордой боло алабызбы, ошолорду алган сый урматты көрө алабызбы деген ой бар да. Анан кийин Кудайдын буйругу экен, мына быйылкы жылга ушундай жакшылык болуп, албетте сүйүндүм бир чети чоң жоопкерчилик моюнга илинет экен. Эми ушуну алып эле анан кийин кыйратып койдум деп отуруп алсаң, эл болсо кандай чыгарманы жаратты экен деп күтсө, балким окурмандар, ар кимдин өзүнүн окурмандары бар да. Анан ошондой ой, баягы ойду кууп калат экенсиң да, ойлонуп. Ойдун баары, кыялдын баары асманда жүрөт турбайбы? Аны менен бут менен чуркап, иштеп, ошо ойду кармаш үчүн аракет кылыш керек экен. Анан ошондой көп нерсе, көп жоопкерчилик ойлонтуп калды чындыгында. Жүк бар экен. Бирок бул жагымдуу жүк менимче. Жүктүн да ар кандай болот экен да. Жагымдуу жүк экен. Бир китебиңди окуп аябай ушунчалык жер суга батпай аябай толкундандым эле. Анан сен айттың, бул китепти мен эч ага жазгам көп болуп калды депчи. Күн Кудайдын кареги. Бул аябай чоң философиялык, аябай чоң китеп эле да. Ушул ырларын, анын ичиндеги ырлар, ал лирикалык болобу, же драмалык болобу, кандай болот, бирок ичиндеги философия биз акындардын мындай философиялык ырларын окугандан алыстап калыппыз, себеби ошондой ырлар жок болуп калган экен да. Ошон үчүн ушул сенин китебиңди мындай боорубузга кысып жакшы мындай жакшы кабыл алдык эле да. 15-жылы чыккан да. 15-жылдан бери бир топ убакыт өттү. Эми рахмат, баягы автор өзүнүн жазганы баласындай көрүнүп, жакшы көрүнө берет экен да. Аны эл талдап, элден өткөн сынчы жок деп элден көп пикир уктум мен. Аны азыркы өзүңүз айтып аткандай. Аны рахмат. Эгер ошондой жакшы кабыл алынса, анда мен өтө кубанычтамын, бактылуумун. Чын айтканда, мындай философиялык ырларды биз окур элек. Сүйүнбай Эралиевден, Сооронбай Жусуевден окур элек, Анатай Өмүркановдон, Омар Султановдон. Ушул нерсе алар өздөрүнчө бир чоң жээк болуп, андан ары жээктин бер жагында эч ким жоктой сезип, дал ошол аталган агайлардын баарын мен көрүп калдым, сөздөрүн угуп, кеңешин угуп, мына ошол эле Сооронбай агай, улуу муундан ошол эле Сүйүнбай агай, Жунай Мавлянов, ушулардын кеңештерин угуп калдым, Жалил Садыков, устаттарым деп эсептейм мен. Канча пикирлерин угуп, канча кеңештерин угуп калдым, өздөрүнүн чыгармаларын окуп, ошолордон таасирлендик. Мына поэзиядан Омар Султанов, Анатай Өмүркановдор, азыркы күндөгү биздин классик акындарыбыз, ошолордун таасири албетте бар. Мен жана сөзүмдүн жогору жагында айтпадымбы ошол. Ошолордой болсок деген тилек бар эле деп. Анан жакшылардын шарапаты деген ушул экен да. Жакшынын шарапаты деп ошолордон көп нерсени жалаң эле чыгармачылыкты эмес, ошо чыгармачылыкка кантип мамиле жасаш керек адам өзү. Ошонун баардыгын эки тарабынан тең үйрөнүп калдык да. А кишилер аябай жоопкерчиликтүү карашчу өздөрүнүн чыгармачылыгына.
Алтырмак бир жолу Төлөм Шокеев менен бир интервью алып калганда айтканда, ай Бактыгүл, бул чыгармачылык дагы, сүйүү дагы, эгемендик дагы кичинекей наристе баланы баккандай нерсе. Бакпасаң өлүп калат. Чыгармачылыкты багыш керек деп. Баккан ошол экен да. Тиги көп издениш керек экен. Көп улуулардан, залгарлардан таасир алыш керек экен. Азыктанып туруш керек экен да. Ошонун бардыгы бизге устат, үлгү. Ооба да. Себеби мындай да, көңүлдүн оорусун, көңүлдүн ыргагын бир учурда жазат адам. Жаш кезинде бир тема, ошол тема. Андан кийин деле ошол эле тема улана берсе, мындай автор өскөн жокпу деген ой келет. Ооба, анткени мындай экен да, поэзияда көңүлдүн баягы сезим аркылуу, поэзиянын булагы сезим да. Бирок поэзияны жалгыз эле ошол көңүлдүн эле көтөрүлүүсү, толкундануусу, көңүлдүн эле бир сонун бир таасир этүүсү менен жазган жетишпейт. Поэзияга акылдын толкундануусу, акылдын дагы ошондой бир ширелүүсү жанагыдай ийгилик алып келет экен да, көрсө. Жөн эле толкунданып көзгө көрүнгөн эле жаза берген, ал баягы жаштык кездеги биздин тиги улуу Гетенин сөзү бар го, жаш калем кармаган жаш акындардын калеминин сыясына сууну көп кошуп алышат, билбей деп. Ал кезден да өттүк. Аны сууну көп кошуп алып жазган учурдан да өттүк. Азыр эми биздин куракта жанагыдай көп нерсе баштан өттү, көп нерсеге талдоо жүргүзүп, ошол көңүл эргүүсүнө, акыл эргүүсүн өрүп кете тургандай бир деңгээлге келдик деп ойлойм да. Масштаб башка. Албетте. Албетте. Азыр эсиңдеби, биз мынтип окуп чыгара элек. Мисалы, Маяковскийди трибун акын деп сезчилик себеби, ал баягы 1917-жылкы Совет бийлигинин келишин көп тарыхтан же сүрөттөн эмес, биз ошол Маяковскийдин ырлары аркылуу билдик эле. Заман кандай экен, заман дүнү кандай экен, деми кандай экен деп. Анан баары бир баягы жогору жакка көтөрүлүп алгандан кийин ошол мамлекеттин, элдин, коомдун ыргагы менен да жүрөсүңөр. Мен ошону көрүп байкап алып ойлодум да, себеби мындай нерсе көпчүлүк айтканда биздин жигиттерге, эркек акындарга мындай мүнөздүү нерсе да. Анан ошонун арасында ошо жигиттердей болуп, замандын күрөө тамырын кармап турган кыздар болгондо сүйүнүп калат экенсиң. Бизде заман баягы чыгармачылык менен саясатты мындай эки башка карап жүрбөйлүбү? Бирок баары бир акындын жүрөгүнөн өтө берет да, саясат деле өтө берет. Анткени күнүмдүк, мына өзүң айткандай, күнүмдүк бир жашоо, тиричилик, мына замана кандай болуп баратат, замана каяка учуп баратат. Ошонун эсебинен адамзат өзүнүн акылы менен өзү кайра азаптарды жаратып алган, бир катаклизмдерди чакырып алган учурларда жашап атабыз да. Азыркы күндө бүткүл дүйнөдө тынчтык мындай ордунда эмес да. Бардык жагынан бир жерде өрт чыгып атат, бир жерде суу каптап атат, бир жерде болсо эл толкундап, эл бири менен бири атышып атат. Жана башка көп бир адамзат өзү жанагы мен айткандай акылы менен көп нерсени кайра өзүнө азап бере турган кылып жасап алган бир ааламдашуунун мезгилинде жашап атабыз да. Ошон үчүн мындай учур биздин чыгармачылык чөйрөндө жүрөгүндөн өтүп турат да. Мына 1-2 жылдан бери жанагы ковид деген жамандыкты канча адамдарыбызды жоготтук, канча трагедия болуп атат. Бул дагы ошол ааламдашуудагы бир адамзатка берилген бир сын, Кудайдын берген сыны. Эсиңерге келгиле дегендир балким. Мына биз азыр кайсы жерге барсак, мурун эркин барчу элек, азыр чоочуп барчу болдук. Ошол жерден таза келебизби же ооруп келебизби деп. Бул дагы сыноо экен да. Ушунун баардыгы чыгармачыл адамдардын жүрөгүнөн өтөт. Мисалы биздин чыгармаларда мунун баардыгы
болбой койбойт, сөзсүз жазылат. Мисалы мен деле жаңы даярдап аткан китебимде бул маселелер бар. Эми ал жарыкка чыга элек албетте. Ошон үчүн саясат күнүмдүк болгону менен тиги чыгармачыл адамдын тагдыры түбөлүк, баары бир ошол күнүмдүк нерселер ошо түбөлүк нерсенин өзөгүнөн өтүп турат да. Ооба. Ошонусу менен бул түбөлүктүү болуп калат экен чыгармачылык. Биз азыркы жашап аткан заман ушундай болду. Биз көп улуттук дөөлөттөрүбүздү жоготуп алуу коркунучунда турабыз. Мисалы, сөз берүү, сөздү угуу, улууну сыйлоо, кичини ызаттоо. Мына бул социалдык тармак аябай баарындай алешем кылып ийди да, аралаштырып ийди. Ким эмне айтып атканын деле билбейсиң. Ошол учурда анан бир эстүү кишилер бир нерсе жазса дейсиң. Албетте, бир нерсе жазсаңар, бир сап жазсаң, бир 10 сап башкача жооп келет. Анан кээде ошол соц тармактардан издейм да, ошол Бурул Калчабаева эже көп ойлорду жазып жүрөт. Сүйүн Курманова жакшы ойлорду жазып жүрөт. Бек Жайчыбеков агай. Анан ошондо ушуларды күтөсүң да, мисалы, ушул маселени Бактыгүл кандай карайт эле? Бактыгүлдүн көз карашы кандай болот эле? Ушуну баланча кандай карайт эле? Мындай деп киши издей баштайсың. Издей турган кишилердин деле өзү деле саналуу болот да. Анан айтчы, мына азыр эмне үчүн ушул улуттук дөөлөттөрдү жерүү же ошо эрекине мындай ошол алкактан чыгып кетүү процесси болуп атат? Бул эмненики? Бул эми баягы заманга жараша дагы көп нерсе өзгөрөт экен да. Мисалы биздин бала кездеги мезгил менен азыркы жаштардын мезгили таптакыр башка болуп атат. Бизде анча мынча көрөнгө бар эле улуулардан калган. Ошо жана өзүңүз айткандай, улууну кантип сыйлоо керек, кичүүнү кантип сыйлоо керек, сөздү угуу маданияты, сөздү так жооп берүү маданияты, башка өзүбүздүн кыргыз тилинин орду, эне тил деген керекпи же башка тилди артыкча көрүп, мода көрүп, ошо менен өзүбүздүн тилди жоготуп алабыз. Ушундай маселелер өтө көп болду. Бул заман оошуп кеткен учурда ушундай чалдыгуйдуу нерселер көп болуп кетет экен да. Мисалы биздин мынагу доор алмашканда кылым алмашты, бийлик алмашты дегендей. Ушундай учурда ааламдашуу дагы болуп атат дүйнөдө. Биздин улуттук нерсебизди сактап турган бул ошол каада салттарыбыз, жанагы улуу көркөм дүйнөбүз, маданиятыбыз, ушулар сактап калат да улуттун жүзүн. Башкаларга таанытыш үчүн ошол улут өзүнүн маданиятынын, искусствосунун, ошо каада салттарынын таасири менен башка жака тааныт. Андай болбой мына биздин өлкөдө бийлик болгондон кийин демократия келди деп кыйкырдык. Демократия эмес эле анархияга айланып кетти көп жагы. Кайра эми мына ордуна келгендей болуп келатат чындыгында. Баягы ызычуулар мурункуга салыштырмалуу азаюуда чынын айтканда. Бирок ошентсе дагы менимче мынагу саясатта Кыргызстанды ушу улуттун баалуулуктарын деги эле кыргыз элин ажыратып бөлүп кеткенге мындай киришип аткан сырткы күчтөр бар да. Ошол сырткы күчтөрдөн этият болсок жакшы болот эле. Жаштар айрыкча. Эми биздин келечекти бийлей турган жаштар да ошолорго азгырылып кетпесе деп. Кыргызды бөлүп жара турган мына иштеп атпайбы, ачык эле айтканда бир эле мисалды айтсак, НПОлор. Ошол НПОлор менен ачык эле айтайын, мага жакпайт ушулардын саясаты. Жанагы укук талашып, адамдын укугун талашып жүргөндөр дагы ашыкча окуяларды жаратып жүрүшөт. Мисалы, мектепте окуган окуучулар, мектеп жашындагы ата-энеси бир мындай ката кетирип койсо, тил дегенге же болбосо бир эмдеп томдоп чаап койгонго укугу жок экен, ата-энесин соттош керек экен анда. Андай кыргыздын салтында жок да. Кыргыздын салтында ата менен энеге бала уга тургандай ыйманы болуш керек. Бирок канткен менен кыргызды Кудай сүйгөн эл да. Мен өзүмдүн жеке баамда.
эмне үчүн дегенде эч бир элге бербеген ушу Манасты берип койгонда. Манастай бир көлөмү жагынан дагы, көркөмдүк жагынан дагы, дух бардыгынан күчтүү чыгарма да бул. Дүйнөдө Манасчы деген жок. Миллион саптарды айтып аткан, жатка айткан өнөр адамы жок. Бир гана кыргызга бериптир. Демек мен ойлойм өзүм ичимде ушуну тилейм. Ушундай асылдыкты берген, кымбаттыкты берген кыргыз эли бул жоголбойт, баары бир өзүн сактап калат деп ойлойм. Анткени ошол Манасты окусак дагы, андан кийинки кенже эпосторду окуйбузбу? Ичинде бүт салттагы бар, ал жерде маданияты дагы бар, кыргыз элинин башкаларга мактана турган, башкаларга бийик башын көтөрүп тура турган көп жактар ошол жерде бар. Ошол жоголбой кылымдарды кечип келатып, анан кантип кыргыз жоголуп кетсин эми деп ойлойм да мен. Ооба. Бирок баары бир муну кийинки келген муундарга айта жүрүш керек. Айтпаса билбейт баары бир. Ооба, бизде азыр мындай бир маани бербегендик бар да. Мисалы, сырткы күчтөр дегенде бизде сөз бир террористтерди, куралы бар, танкасы бар, чегерада турган бир жаман күчтү санашат да. Сырткы күчтөр азыр билинбей бардык тармакка кирди. Бардык тармакка кирди дагы башкача бизге бир биздин мындай топурагыбызга туура эмес, туура келбей турган нерселерди акырын сейип кетип атышат. Бактыгүл, мени тынчсыздандырган дагы бир нерсе бар да. Бул мен эле эмес, көпчүлүк элди тынчсыздандырат да. Канткенде мындай биз өз ордубузду билип, мисалы, улуудай, кичүүдөй жүрүшү керек. Мисалы, кайым айтышты карасаң, айрыкча соц тармакта айтсаң, жөн эле ушул маршруткада кабал келип, жашап өткөн эжелер келип, ордуңан тур деп атат. Ал эжелер жазып атат, биз маршруткага кирсек, көзүн жумуп уктап калып атышат балдар депчи. Ушул тирешүү эки тараптын тең авторитетин кетип атат да, себеби ошол жашы улуу адамдар жөнүндө соц тармакта көп нерсе жазылып атат, аны көпчүлүк учурда окушпайт, жашап өткөндөр көп кирбейт аякачы. Алар YouTube-да эле турат. Ошол нерсе дагы бир кандай болгондо биз өзүбүз жакшы болобуз. Улуумун кандай болгондо жакшы болобуз, жаштар биздин аркабыздан ээрчигидей болуп. Биринчи менимче баягы үй бүлө үйдүн коломтосунан башталат да. Ошол үй бүлөдөн балдарды тарбиялоо биринчи үйдөн башталат деп ойлойм мен. Себеби баарыбыздын башыбыздан өттү да. Биз ошол үйдөн эле көргөн тарбиябыз азыркыга чейин жүрөгүбүздө турат. Кимди кандай сыйлаш керек, улууларды урматташ керек деген. Азыр эми жаштарга чыны көпчүлүк учурда кабылып жүрөбүз биз деле. Бирдеке ай бул мындай го десең, ал сиздин проблемаңыз деп койсо унчукпай каласың да. Биз мисалы мен азыр ушу 60-тан ашып 70-ке карап баратсам дагы өзүмдөн 1 жаш улуу кишиге мен антип айта албайм. Себеби биз көнүп калганбыз. Бизге сиңген жүрөгүбүзгө тарбия. Эми ошондой тарбияны кантип сиңдиребиз чындыгында өтө кыйын да. Бирок ошого карабай бул тарбияны ошо үй бүлөдө, мектепте иштеш керек көбүнчө. Ал турмак жана балдар бакчасынан башташ керек. Бизде дагы бир шаарда бир мындай жагымсыз нерсе бар. Балдарын орус мектепке окутканды абдан сабаттуу көрүшөт да. Орус мектепке деле окуган жакшы, мейли окуй берсин. Ал турмак башка тилдеги мектепке деле окуй берсин. 10 тилди билсин керек болсо ал бала. Тил билген өтө байлык, өтө бактылуулук бул. Тил билген киши дүйнөнүн кайгында болсо өзүнүн ордун таба алат. Бирок ошого карабай, ошондой адамдын өзүндө ыйман болуп турса, ошону мээсине сиңдирип турган бул ата-эне менен ушу тарбияга жаатында иштеп жаткан тармактардын кызматкерлери да. Ошо анан кийин ар бирибиз өзүбүздүн ошол бала чакабыз болобу, бир тууганыбыз болобу, же окутуп аткан балабыз болобу, ошого чарчабастан үйрөтө билишибиз керек. Анан биринчи кезекте өзүбүз ошондой боло алышыбыз керек. Өзүбүз ороң бараң болуп турсак, балдарды кантип тарбиялайбыз?
өзүбүз кагынып силкинип турсак, ансыз деле турмуш ошондойго мажбурлап атат бизди азыр. Ошон үчүн менимче ушул билим жагына, анан кийин мындай көркөм адабияттын дагы көп таасири бар ал жерге. Биздин акыркы убакта адабият кичине мындай көңүлгө алынбай кетти дейм. Ал баягы турмуштун айынан болуп кетти. Мына жазуучулар китептерин өздөрү чыгарып, өздөрү сатып, баркы деле болбой калды да. Анын үстүнө тиги азыр китептин саны көп, басмаканалар алып келген эле китепти чыгара беришет. Ал катабы же ал ата жотосун мактаган китеппи, же мамлекетке кызмат кыла турган китеппи, же элге кызмат ага иши да жок. Ошон үчүн башаламандыктын айынан тарбияга да таасир этип атат. Балдар ошон үчүн чоң адамдар момунтип калдастап жүрсө, балдар каяктан алат тарбияны? Басмаканалар мисалы үчүн мурункудай эмес азыр. Мурун баягы Маркстын айткан сөзү бар го. Басмакана деген өндүрүшкө айланбаш керек дейт. Басмакана өндүрүшкө айланса, анда бүттү, тарбия бергенге болбойт деген. Ошол сыяктуу азыркы басмаканалар өндүрүш, акча эле табыш керек. Ушу жагын дагы бир кандайдыр бир системалаштырып, мамлекеттик көзөмөл болобу же кандай, ушу жагын дагы бир базар экономикасынын тушунда бул кыйын экен мындай маселени жөнгө салыш. Бирок ошого да карабастан мындай бир көзөмөл кылса болот да. Ооба, мамлекеттик көзөмөл. Баардыгы келип тарбияга, таалимге таасирин тийгизет. Мен ойлоп атам, азыркы бийлик эми ошону эске алат болуш керек, себеби сен экөөбүз ушул жылдын башында талкууладык эле президенттин номер 1 указы. Ушуну айрыкча баса белгилеш керек да. Ушул инсандын адабий аклак жана руханий жактарынын өнүгүшүнө, дене тарбия маселесине таасир берүү жөнүндөгү указ. Ошол указды маданият министрлигине жүктөлгөн, маданияттын баягы тармагы көп да. Ошол тармактар аркылуу мындай элге тарасын, эл кабыл алсын депчи. Мунун баары тең туура дешет. Бирок аткара келгенде эле кыйын болуп калып атат да бул маселечи. Ошол аткарганга эми утуру өзүнүн баягы тиешелүү жетекчилиги эле үстүнөн сурап турса эле, анан кийин секинден калыбына түшүп кетет го деп ойлойм мен. Мисалы, маданият министрлиги акыркы убактарда жакшы аракет кылып атат. Мына Кайрат келди эле, Кайрат Иманалиев. Мына быйыл 127 киши мамлекеттик наам алды. Бул болгон эмес мындай. Ошол 127-нин дагы канча айланасында өзүнүн чөйрөсү бар. Ошолорго бир жакшы стимул, жакшы бир маанай тартуулады. Эми алар иштешет. Ошондой бир аракеттердин ичине жанакыдай бир тарбиялык маанидеги жаштарга таасир эте турган бир, жана өзүң айткандай ошол тармактарды көбүрөөк басымга алып, көбүрөөк көзөмөлгө алыш керек да. Мен деле оюм ушундай. Коомдогу дагы бир көрүнүш кийинки күндөр айрыкча көбүрөөк болуп атат. Кандай кылганда биз мындай сезилет да, эл өзүнүн бир огунан чыгып кеткендей. Өзү туруп турган бир өзүнүн огунан чыгып кеткендей да. Антип деле баягы жалпысынан айткым келбейт, бирок ушундай бир маанай бар да, эч кимге ишенбейчилик. Бул каяктан келип чыкты? Эч кимге. Азыр эч кимге ишенбейт, эч ким. Эмне үчүн? Бул дагы биздин коомубузда болуп жаткан окуялардан улам да. Мисалы, биздин бийлик башында турган баягы адамдардын ишеними кетип калды да. Мына канча окуя болду, канча революция болду. Ошондой Раматылык Элмирбектин сөзү менен айтканда, төрөлөр төрдү булгап кетишти. Анан азыр мына Кыргызстанда мамлекет элди бакпай, өзүн өзү багып, эл өзүн өзү багып калды. Чындыгында. Азыр бардык жерде өзүнүн бир иштеткен иши бар, же коросу менен кою бар, же бир ишканасы бар, же дүкөнү бар. Ушундай бир аракеттер менен же бир жерин иштетип, дыйкандар
кечке баягы өзүнүн немесин жерден алышат, ырыс кызын. Мамлекет мурун болсо мамлекет айлык берет, өкмөт берет деген сөз бар болчу. Өкмөт карайт, өкмөт берет деген. Азыр андай болбой, чындыгында эл өзүн өзү багып калды. Эл бир туруп чайпалып туруп жоголуп, жана сен айткандай жоголуп баратып, бирок азыр өзүн тапты деп ойлойм мен. Эл өзүнүн ордун. Ар ким өзүнүн ишин билип, ошого жараша аракет кылып чуркаган эле кишилер да, чындыгында. Анан эми ошого мамлекетте туура бир колдоо керек. Колдоо керек, мисалы. Эгер эки жактан тең бир ошондой бир мамлекеттеги колдоо болсо, эл өзү жалкоо болбой иштесе, ошону менен ширелишип, кыргыз айлана суусун сатса деле байып кете турган. Эң негизгиси жалкоо болбош керек экен. Жалкоо болбош керек экен, ошону мамлекет баалай билиш керек экен. Ушундай жактар менен биздин эл өзүн жоготпой, мындай кыйынчылыктан чыгып кете турган мүмкүнчүлүгү бар. Совет мезгилинде биздин бир жакшы бир лозунгалар бар эле. Ким иштесе алт иштейт. Ооба. Деген турабы. Эмгек гана сени бактылуу кылат. Эмгек гана сени сулуу кылат, көркөм кылат дегенчи. Ошон үчүн биз сөзсүз бир жерде иштеш керек, иштегенде де майын чыгарып иштеш керек. Ооба. Мен баардык жакшы нерсени эмгек аркылуу алам деген ошол мотивация бар эле да көкүрөгүбүздө, ошо менен келдик. Анан азыр мына коросун иштеп атса да ал эмгек да туурабы? Ооба. Чакан ишканасын иштетип алса да ал эмгек. Айды карасаң ошо огородун жакшы иштетип, тегерекчедин жакшы тосуп алса, бул дагы эмгек. Менимче ушул илгерки совет мезгили дебей, айрым бир лозунгаларды алып чыгыш керек окшойт да. Ар бир жылдын, ар бир учурдун өзүнүн бир лозунгалары керек го, себеби мына Кытай мамлекети бир 10 жылда бир лозунгду таштап коет, ошол менен 10 жыл жашап атышат да. Лозунг деген дагы керек, бул бирок эмгек деген илгертен бери эле айтылып келген нерсе. Эмгекти, эр эмгектин, эрдин эмгегин жер жебейт деп. Же болбосо толуп жаткан ошо эмгек, адамдын бир эле досу бар, бул эмгек дейт. Адам адамга дос болсо деле бир кандайдыр бир ыңгайсыз учурда дос болбой калышы да мүмкүн экен. Эмгек адам өлгөндөн кийин да атын айтып турат экен. Ошон үчүн эмгек адамды эч качан сатпаган жалгыз досу деп мурун эле айтылып келген. Ошентсе дагы мына азыркы жанагы Советтер Союзунун көп жакшы жактары бар эле. Билимге үндөгөн, ошо эмгекке үндөгөн, кары-картаңдарга мындай бир камкордук кылган, ушундай көп жакшы жактары бар болчу. Мына ден соолук боюнча дагы эс сураганда кандай укмуш кам көрчү эле адамдардын ден соолугуна. Азыр акчасы жок киши өлүп калып атат. Ачып айтканда. Ушулардын баардыгына эми жанагыдай бир жакшы адамдардын көңүлүн көтөрө турган, аларды мындай бир бириктире турган, ыйманга чакыра турган ошондой лозунгдарды азыр деле колдонсо, бул эң жакшы. Багыт берет, мисалы. Жаштарга багыт берет, адамдарга жол таппай жүргөн адамдар да болот. Ар кандай тагдырлар болот да адамдын башына, ар кандай иш түшөт. Ошондой учурда бир таасир берип, жүрөгүнөн өтүп, ошого багыт бериши мүмкүн. Ошондой лозунгдар керек азыр дагы сөзсүз. Мына өзүң айткандай баягы Манас атабыздын духу бар да баарыбызда. Биздин кыздар дүйнөнүн чемпиондору болуп атышат. Ооба. Сыртка чыгып атат. Биз сыймыктанып атабыз. Биздин жигиттер, биздин кыздарды аябай даңазалап атат да, мен карасам, көпчүлүк постторду карасам, биздин жигиттер жазып атат, ыраазы болот экенсиң да. Ыраазы болот экенсиң. Анан ошондой эле баягы сыртка чыгып мамлекеттин атын чыгаргандардын арасында мына акындар да бар. Мен жанатан бери мына сенин которгон китептерди карап отурам да. Бул котурмолор, Түркиядан чыккан китептериң, Бала Чыныбектин азыркы бүгүнкү күндө Заманбаттын жаңы жомогу, анан Шекспирди которупсуң, Шиллерди которупсуң, бул Макбет менен Мария Стюарт, бул классика. Ушуларды бир жакшынакай кылып которупсуң да, кайсы учурда убакыт болуп атат? Бул эми 1-2 жыл мурун котордум эле. Котормо баягы өзүңүн
чыгармага караганда котормонун жоопкерчилиги чоңураак экен. Себеби оригиналдан чыкпаш керек. Анын деңгээлин дагы түшүрбөй ошо боюнча которгон колдон келеби деген маселелер бар экен. Анан бул экөө тең поэзиянын тилинде которулду, Пастернактын котормосунан орусчадан. Пастернак дагы мыкты акын да. Анан башкалардын дагы котормолору бар экен. Бул Шекспирди көп которгон, Шиллерди да көп кишилер которгон башка өлкөлөрдө. Анан мен эми акын болгондон кийин акындыкын эле тандайын деп ошо Пастернактын котормосун тандагам. Анан колуман келеби келбеби бул дөшалар өңчөй дүйнөлүк классика. Анан кийин эми көрөйүн дедим да, бирок мен деле көрөйүнчү бир колуман келер бекен эми биздин жашыбыз деле ушундай чоңураак иштерге батынганга жетип калдык эми деп анан котордум. 1 жыл котордум немени, тиги Шекспирди 1 жыл котордум. Шиллерди 1 жыл котордум. Анан дагы жарым жыл дагы оңдоп соңдоп кайра башынан иштеп ушинтип анан тиги Шекспирди драмтеатр койду. Англиянын театрынан Сара Бергер деген режиссеру келип, анан кийин артисттерин ала келип, англис артисттери менен кыргыз артисттер аралаш коюшту да. Ушундай долбоорду Султан Раевдин демилгеси менен. Биз дайыма айтабыз го, бул ийгиликтин ачкычы бир эле сөз, эмгек. Ооба. Талыкпас эмгек. Мүмкүн өзүң айткандай элден көбүрөөк иштейсиң. Убактың көбүрөөк эч жакка чыкпай каларсың, той ашка барбай каларсың, бир чоң бир салтанаттарга катышпай каларсың. Бирок түбү турган эмгек да. Ооба. Мисалы биз деле ушул студенттик лекция окуганда айтабыз, майда барат нерсени курмандыкка чабып ийиш керек. Бул жана сени азгыра турган нерселер. Туура. Андан кийин чогуу бир жогору чыгып алсаң, масштабка көтөрүлүп алсаң, анан калганы келе берет деп. Аял кишинин неме түйшүгү көбүрөөк экен эркектерге карагандачы. Ошо жана туура айтып атасың, курмандыкка чалып коюш керек майда нерсени. Ошон үчүн мен ачык айтканда жана үйдө үй жиналбай калышы мүмкүн. Тамак жасалбай, же жасаган тамак кичине туура эмес бушуп калышы мүмкүн. Зато тиякта иш бүтүп атат. Түбөлүктүү эмгек бүтүп атат деп өзүмдү өзүм кайра неметип коем да, тиги мындай сооротуп коем. Ошону туура эмгеси. Кыргыз эл акыны деген наамды сага ыйгарылышы өзүң айткандай бир жагымдуу жүктү, жагымдуу бир табылга, жакшы бир байлык катары келди да. Кайсы учур болбосун, кайсы ырларыңды окуйсуң? Бир өзүң окуп, өзүң эстеп, өзүңдүн көкүрөгүңдө жүргөн бир окуп берчи. Мен азыр бир 2 сап эме 2 куплеттер окуп берейин. Ошол бардык эмеге жооп бере турган бир окуп берейинчи. Жана китептин башына койгом ошол. Сендей сүйүү таба албадым деген ыр да. Тагдырды тааный албас чабал жагым. Таш жолго жамгыр болуп жага албадым. Дүйнөнү сактайт деген сүйүү көрдүм. Бирок ыр сендей сүйүү таба албадым. Түшүмдөй бул жарыкка жаралганым. Түрүлүп толкун болуп калар жаным. Ата эне, дос, тууган, жар, бала сүйдүм. Бирок ыр өмүрүмдү сагарнадым. Рахмат. Ушундан бардыгына тиешелүү го деп ойлойм. Бардык нерсеге жооп болду окшойт. Бактыгүл, ушул бүгүнкү маегиңе рахмат. Мен дагы эле айткым келет, ушул айтып дагы ушул соңку бир суроо бергим келет да. Биз көпчүлүк учурда ойлойбуз да. Мен жашыраак кезимде мындан чыйрак элем, мындан тең элем. Андагы сүйүүм таза эле. Азыр ошол жана көкүрөктүн оордошу ошолордун бардыгы мындай чаң баса баштаганда оордойт окшойт да. Анан көкүрөгү таза адамдын көз карашы дагы, жүзү дагы, күлгөнү дагы, кайсы жерде эмне айтпасын, ушунун бардыгы мындай орундуу болуп жыгат экен да. Адам өзүнүн тазалыгын сакташ үчүн мындан ары эмне кылыш керек? Биз баары бир ушул куракка келгенге чейин өдө болдук, төмөн болдук, жаман болдук, жакшы болдук.
бир калган калдыктар бар да. Буну сакташ үчүн менимче баягы жөнөкөйлүктү сакташ керек, табигыйлыкты сакташ керек. Анан ошол бир тазалыкты сакташ керек. Эгерде табигый анан жөнөкөй болсо, бардык нерсе, адам болобу, кылган иш болобу, же бир жаратылыштын эле көрүнүшү болобу, ошо табият чындыгында мындай ошондой да. Анан жасалма болуп кеткенде болбой калат да. Биз ошондой бир асылдыктарды сакташыбыз үчүн табигыйлык менен жөнөкөйлүктү сакташыбыз керек. Ушинтип ойлойм мен. Ошондо адам ичиң да таза, жүрөгүң да таза болот. Антпесе антейин десең бирок адам баягы жаш өткөн сайын жаман жакшыны көрүп, башыңан көп нерсе өтүп, жанагыдай ишенбестиктер болуп, бирөөгө ишенбей карап, мынтип кылтыйып карап ушинтип калат экен да. Бул туура айтып атабы, туура эмес айтып атабы, бул жөн мактап атабы же калп эле мактап атабы деп ушинтип ойлой берет экен да киши. Ал өзү жаратылышы ошондой экен. Бирок ошого карабастан баары бир жөнөкөйлүк менен табигыйлык таза боюнча тура берет. Биз ошону эле сактасак, баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Рахмат. Баянга чоң рахмат. Рахмат сизге.